Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 19 сабак. Жаңы теманы түшүндүрүүдө төмөнкү кемчиликтерден сак болуу зарыл деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Устаттык өнөрү китебинин 38 бетинде агай бизге жаңы теманы түшүндүрүүдө мына ушул кемчиликтерди кетирбегенге аракет кылгыла деп 13 сунушту айткан экен. Анда эмесе ошого көңүл буруңуздар. Биринчи сабак өтүүдө мугалим ашыкча көп сүйлөп, албетте мугалим жакшы теманы түшүндүрөм деп ойлойт. Бирок балдардын башын айландырып, көп сүйлөөдөн биз балдарды тажатып коет экенбиз. Экинчи, өтө көп көрсөтмө куралдарды көп тактага илип алабыз. Чала, таасирсиз пайдаланып, окуучулардын көңүлүн пайдасыз алагды кылып коюудан сак болуу зарыл. Үчүнчү, сабак темадан тышкары башка маселе сөзгө өтүп кетпөө. Төртүнчү, ачууланып, кыйкырып же өтө эле үндү, монотондуу, уйку келерлик кылып сүйлөбөө. Мүмкүн болушунча үндүн темпин өзгөртүп туруу керек. Бирөөнү тилдеп, үй тапшырмасын артыкча эле сурап, керексиз сөздөрдү сүйлөп отуруп, убакытты өткөрүп жибербөө керек. Жаңы теманы 5-7 минутада шашылып айтуу дагы бул биздин кемчиликтерибиздин бири экен. Же болбосо таптакыр эле теманы балдарга берип, бул теманы өз алдыңарча, өзүңөр жаңы теманы окуп келгиле деп айтуудан дагы сак болушубуз керек. Эң чоң кемчилик, урматтуу кесиптештер, мына теманы 5-7 минут айтып, ошол эле учурда айрым жаңы темаларды өзүңөр окуп келгиле деген сөз дагы бул биздин эң чоң кемчиликтерибиздин бири экен. Жасалма сүйлөө, манера, мамиледен этият болуу. Ошондой эле теманын эң татаал бөлүгүн айтып же өзүңөр окугула деп жалпы сөз, оңой бөлүгүн мугалим өзү көп сүйлөп түшүндүрүүдөн дагы сак болгула дейт. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агай дагы бул жерде өтө маанилүү ойду айткан экен. Балдар сезбейт деп куулук, алдамчылык, эки жүздүүлүк кылбагыла. Окуучулар биздин бетибизге айтпаса дагы баарын сезип, билип турат. Үйдө өзүбүз жаңы темага даярдана албаганыбыз үчүн сабак учурунда башка эле бир маселени узак убакыт сүйлөп, убакытты өткөрүүдөн сак бололу. Аны да окуучулар сезип, туюп турат. Сабактан кийин балдар бири-бирине ата-энесине да айтышат. Ага такыр жол бербөө керек. Эч болбосо окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруу бир аз туура болот. 9. Стандарттуу эмес сабак өтөм деп ашыкча ролдоштуруудан дагы этият болуңуздар. Кооздоо, форма, показуха менен алек болуп, сабактын мазмуну, илимилүүлүгүн жоготуп койбоо зарыл. Көпчүлүк мугалимдер мына ушул жерден дагы биздин жаңы теманы түшүндүрүүдө көп ката кетиргенибиз мына ушул нерсе экен. Дифференциалдуу иштейм деп жатып, жалаң күчтүүлөр же болбосо жалаң жетишпегендер менен иштеп, калган окуучулар сабактан көңүлдөн сыртта калуусунан сак болуңуздар. Бир жерде убакытты эсепсиз жумшоо, аны ысырап кылуудан сак болуу зарыл, урматтуу кесиптештер. 45 минуттун ар бир минуту эсептелүү, анын ар бир минутасынын өзүнүн милдети бар. Ал ошол нерсеге гана сарпталышы керек. Айрым учурда мугалимдер теманы кыскача айтам деп отуруп, чолток, жетишсиз, түшүнүксүз айтып алышат. Мына ушудан дагы этият болушубуз зарыл. Демек, урматтуу кесиптештер, баардык маселенин өзүнүн чен өлчөм сезими болуусу керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.